Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Дагы 2 ай тергөө абагында отурат Матраимов камакта калтырылды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов дагы 2 айга камакка калтырылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан кабарлашты. Матраимовдун бөгөт чарасы 24-июнда каралган. УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен ал 26 августка чейин камакта калтырылган. Эсиңиздерге сала кетсек, быйыл жыл башында Райымбек Матраимов издөөгө алынганы белгилүү болгон. Кийинчерээк ал УКМК тарабынан 26 мартта Азербайжандан Бишкекке алынып келген. УКМК Матраимов кылмыш жаза кодексинин 169-беренеси адамды эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана 222 берене кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча шектелип жатканы кабарланган. Бирок кийинчерээк 222 берене алынып, анын ордуна 378 берене чек араны мыйзамсыз кесип өтүү кошулганы белгилүү болду. 2021-жылы ал коррупция беренеси менен соттолгон. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Операцияга муктаж бейтаптарга боорун берген донорлордун бири үйүнө чыгарылды. Трансплантацияга муктаж бейтапка боорун берген донордун бири үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 15 күн бою ал дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, тиешелүү изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Натыйжада донордун жана реципиенттин боорлору туура иштеп жатканы белгилүү болгон. Боорду алмаштыруу операцияга чейинки териштирүүлөрдү жана андан кийинки реабилитациялык мезгилди кошкондо $50,000 түзөт. Бул олуттуу чыгым президенттин фондунун эсебинен жабылып, чет өлкөдө дарыланууга мүмкүнчүлүгү жокторго операция жасоого жол ачат деп жазылган маалыматта. Ошондой эле өлкөдө 17 000 адам боор оорусунан жапа чексе, анын жарымы трансплантацияга муктаж экени белгиленген. Мындан тышкары Саламаттыкты сактоо министрлиги июлда дагы 4 адамдын боорун алмаштырууну мерчемдеп жатканы айтылды. Президент Садыр Жапаров Брюссельде Бельгиянын королу Филипп менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25-июнда Бельгияга иш сапарын алкагында король Филипп менен жолугушту. Бетме-бет өткөн жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Бельгиянын ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашуу болуп, Кыргызстан менен Бельгиянын мындан аркы өз ара аракеттенүүсүнүн бир катар келечектүү багыттары белгиленди. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров король Филиппти Кыргызстанга өзүнө ыңгайлуу убакта келип кетүүгө да чакырды. Пакистандын 33, Бангладештин 12 жараны Кыргызстандан чыгартылды. Кыргызстанда мыйзамсыз жүрөт деген негиз менен чет элдик 45 жаран депортацияланды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети алардын 33-ü Пакистандын, 12-си Бангладештин жарандары экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык алар виза мөөнөтүнүн убактысы өтүп кеткенине карабай чүйдөгү канаттуулар фабрикасында иштеп жүргөнүн маалымдады. Депортациялоо чечимин Ички иштер министрлиги чыгарды. УКМК кыргызстандык иш берүүчүлөрдү миграциялык мыйзамдарды так сактоого чакырды. Ошол эле учурда виза мөөнөтү өтүп кеткен чет элдиктерди иштетип жүргөн фабрика кимге таандык экени, аларга кандай чара көрүлөрү тууралуу эч нерсе айтылган жок. Июндун башында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мыйзамсыз миграцияга каршы күрөш күчөтүлгөнүн билдирген. Анын алдында Бишкекте Пакистандын жарандары сабалган калайма мушташ болуп, Бишкек менен Исламабадтын ортосунда тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр болгон. Кыргызстанда Пакистан, Индия, Бангладеш өлкөлөрүнөн келген студенттер соңку 5 жыл ичинде көбөйгөн. Айрымдары медициналык окуу жайларда билим алат, көбү мигрант катары тигүү, тейлөө тармагында да иштешет.
Прокурор Акын Аскат Жетигенди 8 жылга абакка кесүүнү суранды. Прокурор Акын активист Аскат Жетигенди 8 жылга абакка кесүүнү суранды. Бул тууралуу Кылым шамы коомдук фонду билдирди. 25-июнда Бишкектин Свердлов райондук сотунда Аскат Жетигендин иши каралып, тараптар жарыш сөзгө өткөн. Прокурор жарыш сөзүндө соттон Акынды 8 жылга экинен ажыратууну суранган. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, Аскат Жетиген өз сөзүндө ага коюлган айыптарды четке кагып, бийликти басып алууга жана массалык башаламдыктарга чакырык жасабаганын айткан. Кийинки соттук отурум 1-июлга белгиленди. Анда Аскат Жетигенге сөз берилип, сот өкүм чыгарат. Аскат Жетиген ырчы, акын, обончу, комузчу, ал элге зарыкканда кусалык кыргызым аттуурлары менен таанымал. 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблин жетектеген. Буга чейин ал азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган. Видео кайрылууларды жасап келген. 15 мартта ал бийликти сындап каарып сөккөн видео кайрылуусун чыгарган. Бул видеодон кийин эле 16 мартта УКМКнын кызматкерлери Аскат Жетигенди Кочкордон кармап Бишкекке алып кеткен. Бирок ал 15 марттагы эмес, ага чейинки видео кайрылуусу үчүн 2022-жылы козголгон кылмыш иши боюнча кармалганы кабарланган. УКМКга бийликти басып алууга чакырык жасоо деген айып таккан. Акын 48 саатка камакта болгондон кийин 18 мартта Бишкектин 1-Май райондук соту тарабынан аны эч жака кетпөө тил кат менен бошотулган. Бирок Аскат Жетиген 20 мартта УКМК тарабынан кайра кармалган. Бул ирет аны кармалышына 15 марттагы видеосу себеп болгон. Ага массалык башаламындыктарга чакырык беренеси менен иш козголгон. Кийин иштер келип бүтүп, Свердлов райондук сотунун кароосуна жөнөтүлгөн. 23 майдагы соттук отурумда Аскат Жетиген УКМКнын кызматкерлери кыйноого алганын билдирген. Акындын билдирүүсү боюнча УКМК азыркыга чейин уюнгата элек. Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элимиту фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай. Ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери острелекоз менен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83 97 08 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Чүй чогуу жашаган аялды сабап өлтүрдү делген киши кармалды. Аламүдүн районунда аялдын сөөгү табылып, анын өлүмүнө чогуу жашаган киши шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер баш башкармалыгынан билдиришти. 42 жаштагы аялдын сөөгү Каражыгач айылындагы арыктын жанынан табылган. Бул окуя боюнча иш козголуп, аны менен чогуу жашап жана иштеп жүргөн 38 жаштагы киши кылмышка шектелип кармалган. Аял токмоктон улам каза болгон деп айтылат маалыматта. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, бийликтөө уланып жатканы да кошумчаланды. Быйыл да автоунаанын терезесин караңгылатууга акция жарыялоо каралып жатат. Өлкөдө кайрадан автоунаанын терезесин караңгылатууга акция жарыялоо каралууда. Бул боюнча тиешелүү токтом долбоорун транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик иштеп чыгып, өкмөт коомдук талкууга койду. Эми автокөлүктөрдүн терезесин караңгылатууга уруксат берүү кызматы аралыктан көрсөтүлмөкчү. Мындан тышкары долбоордун алкагында автоунаалардын айнектерин караңгылатууга уруксат берүү боюнча акция өткөрүү сунушталууда. Ал токтом кабыл алынгандан кийин 90 күнгө уланат. 1 жылдык караңгылатууга уруксат алуу жеке жактар үчүн 50 000 сом, азыр 80 000 сом. Юридикалык жактарга 70 000 сом, азыр 100 000 сом. Чет элдиктер үчүн 90 000 сом, азыр 120 000 сом. 2023-жылда жарыяланып 60 күнгө созулган ушундай эле акциядан бюджетке 184,3 миллион сом түшкөнү айтылды. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян,
жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалар менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Каракчылыкка шектелген жаран Польшадан Кыргызстанга экстрадицияланды. Каракчылыкка айыпталган кыргыз жараны Варшавадан Бишкекке экстрадицияланды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, өзгөчө өлчөмдө каракчылык боюнча кылмыш Кызыл Кыя шаарынын Ички иштер башкы башкармалыгында тергелип жаткан. 2015-жылы Баткен облусунун аймагында шектүү башка шериктери менен бирге ИЖ аттуу кишиге зомбулук көрсөтүп, 1 миллион 30 миң доллардын тартып алышкан деп жазылат маалыматта. Учурда шектүү Кызыл Кыя шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүп берилгени кошумчаланды. Таласта мөндүр 50 гектардан ашык эгин талаасын талкалап кетти. Талас облусунун Бакаята районунда мөндүр аралаш жамгыр жааганын өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Табигый кубулуштун кесепетинен Кыргызстан, Жоңгоргон жана 1-май айылдарында 50 гектардан ашык эгин талаасы зыян тарткан. Ал эми Боо Терек айылында катуу шамал 15тен ашык үйдүн чатырын учуруп кеткен. Материалдык чыгымды аныктоо боюнча иштер бүгүн жүргүзүлөрү белгиленди. Акылбек Жапаров иш сапары менен Кытайдын Үрүмчү шаарына барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумуш сапары менен Кытайдын Үрүмчү шаарына барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Сапардын алкагында өкмөт башчы Кытай Евразия Экспо аталышындагы 8-эл аралык көргөзмөгө катышат. Анын жүрүшүндө экспого катышкан өлкөлөрдүн делегация башчылары менен жолугуп, көргөзмөгө коюлган продукциялар менен таанышат. Ошондой эле Минкап төрагасы Кытайдын Цзиньцзян уйгур автономдуу районунун жетекчилиги жана корпорация башчылары менен жолугат. Bir катар маанилүү документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Дагестандагы кол салуудан каза тапкандар 21-ге жетти. Орусиянын курамындагы Дагестан республикасында куралчан адамдардын кол салуусунан каза болгондор 21-ге жетти. 25-июнга караган түнү ооруканада полиция кызматкери 24 жаштагы Нариман Насруллаев көз жумганын Дербент район башчысы Мавсум Рагимов жазды. Насруллаевке 23-июнда кол салууда ок тийген. Бул күнү колуна курал алган бир нече киши Борборкала Махачкаладан 130 чакырымдай аралыктагы Дербент шаарында чиркөөгө жана синагогага кол салып, андан кийин кароочуларга, полиция кызматкерлерине жана көчөдөгү адамдарга ок чыгарышкан. Храмда 40 жылдан бери кызмат кылып келе жаткан протиерей Николай мууздалганы кабарланган. Жарым саат өтпөй ушундай эле кол салуу Махачкала шаарында болгон. Белгисиз бирөөлөр чиркөөнүн жанында полиция кызматкерлерин аткылап, синагогага күйүүчү май коюлган бөтөлкө ыргытып, кайгуулуу күзөт кызматкерлеринин машинесин бутага алган. Каза болгондордун 15-и полиция кызматкерлери, жараталгандар 46 киши экени буга чейин маалымдалган. Кол салгандардын 5-өө жок кылынганы, алардын бири Дагестандын Сергакола районунун башчысы Магомед Омаровдун уулу, дагы бири жакын тууган экени кабарланган. Бул окуядан кийин Омаров бийликтеги Единая Россия партиясынын катарынан дароо партиянын жаманатты кылды деген негизде чыгарылган. Кылмышчы теракт жана мыйзамсыз курал-жарак алып жүрүү беренелери негизинде козголгон. Тергөөнү Орусиянын тергөө комитетинин борбордук аппараты жүргүзүүдө. Кыргыз-өзбек өкмөт башчылары Камбар Ата биргесинин курууну талкуулады. 25-июнда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кытайдын Үрүмчү шаарында жолугушуп, Камбар Ата бир гидроэлектр станциясынын курулушу, Чаткал дарыясына ГЭС куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздү. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы билдирди. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары ошондой эле Талас Чаткал Ташкент автоунаа жолун куруу долбоорун сүйлөшкөнү айтылды. Акылбек Жапаров Камбар Ата биргесинин куруу боюнча даярдыкка 44,1 миллиард сом кетерин жана бул иш 2 этапка бөлүнгөнүн кабарлаган. Өкмөт ГЭСти куруу үчүн 2024-2030 жылдарга мамлекеттик бюджеттен кошумча 500 миллион доллар бөлүүнү пландап жатат. Камбар Ата биргесин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Ага ылайык үч өлкөнүн ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Компания Камбар Ата биргесин башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33%дан бөлүнөт. Буга чейин айрым депутаттар менен
энергетиктер үлүштөрдүн пайызы боюнча тынчсыздануусу билдиришкен. ГЭСти куруу 2024-жылы башталып, биринчи агрегаты 2028-жылы ишке берилет деп пландалган. ГЭС курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5,6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Алдын ала эсеп боюнча ГЭСтин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзөп, 5,4 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогултат. Расмий маалымат калай, ГЭСти курууга $4 миллиард ашык каражат кетет.